жыныстык катнашты деген ошондой эле коркунучтуу нерсе деп кабыл алып алган учурлар дагы көп болот. Этек киргелип аткан мезгилде деген кошулганга болбойт. Буюна боло турган күн только овуляция болгон мезгилде гана болот. Андан башка убакта болбойт. Грипп деген өтө эле коркунучтуу нерсе. Түйүлдүгү запкысын көбүрөөк тийгизет да. Муундар ооруп баштайт, давлениялар көтөрүлүп баштайт. Мына булардын баардыгы климакс менен байланыштуу болгон мезгил болот. Оргазм аласыңбы, албайсыңбы, баары бойго боло берет. Мен Курманбаева Бактыгүл 3-чү поликлиникада 30 жылдан бери акушер-гинеколог болуп иштеп келе жатам. Аялдарда деген жыныстык органдары эң негизги орган десек болот да. Баягы кичинекей болгон менен бул мааниси чоң. Алардын ден соолугуна, кийинки тукум беришине, ошонун баардыгына мааниси чоң. Эң биринчи байлык ден соолук дейт эже. Анан айым биздин каналды көргөн дээрлик 100% айымдар болгон үчүн ошол биринчи эле ошол гинекологияга басым жасадык. Анткени улуу сөздө уят жок дейт. Бул абдан керектүү, баарыбызга айтылчу сөздөр, маалыматтар эже. Ошон үчүн кенен төкпөй чачпай айтып берүүңүздү суранабыз. Эми суроолорубузга кезек берсек, анда энелер, жеңелер, айтор кичинекей кыздарды канча жашынан баштап гинеколог алып келиш шарт эже? Балдарды кичинекей кезинен алып келгендин анчалык деле зарылчылыгы жок. Эгерде буга бир муктаждык болсо, анда алып келиш керек. Ал эми чоң кыздар уже 16 жаштан өткөндөн кийин өзгөчө жыныстык катнашта болуп баштагандан кийин сөзсүз жылына бир жолу келип текшерилиш керек. Эгерде даже анга бир зарылчылык болуп, ооруп, же болбосо бир сыйыктык келип атат, жыттанып атат, астым кычышып атат деген зарылчылык болбогон күндө дагы сөзсүз түрдө келип, өзүнүн профилактика катарында келип текшерилип коюуду зарыл. Жыныстык катнашта болгон айымдар сөзсүз түрдө жылына бир жолу келип көрүнүүдөн өтүш керек да. Бул деген элементарный бизде келип врачка көрүнүп, бул жерден анализ тапшырат, андан сырткары УЗИден өтүп көрүш керек. Ошол эле мезгилде деген эмчек бездерин текшерилип коюш керек. Мына булардын анткени жыныстык жак менен деген эмчек экөө бирге чогуу иштейт. Бул гормон экөө бирине деген гормондун зависимый деп коебуз да. Чогуу иштейт. Ошондуктан булардын баарынан текшерүүдөн өтүп койгону зарыл болот. Жыныстык тарбияны эне кызына канча жаштан айтып туруш керек эже? Төрөлгөндөн баштап эле бул тарбия деген ар бир эле үй бүлөдө болуш керек. Мына төрөлгөн балабызды деген өзүбүз деген бакын карап, ал жакын бул жагын жууп тазалап, андан кийин майлап суйлап турабыз. Ал эми 1-2 жашка келгенден кийин ал балдар деген уже ойноп башташат, өздөрү туалетке барып башташат. Андан кийин аны деген асы жаңган жүрүш керек. Артын ал мезгилде, конечно, апасы жууп берет дечи. Анан бир 5-6 жашка чейин аны сөзсүз түрдө эне тарабынан жууп, тазалап, ушул тазалыкты сактап турганды бала көрүп, айтпаган күндө дагы көрүп тура турган болсо, бунун баардыгы балага уже сиңилдип алат. Бул да тарбиянын бир бөлүгү болуп эсептелинет. Ал эми уже 5-6 жаштан кийин ал кыздын өзүнө уже үйрөтүш керек, өзүнүн астын деген жууп тазалап жүргөндүгүн. Этек кири келип баштагандан кийин уже этек кири жөнүндө айтып түшүндүрүп бериш керек. Же болбосо этек кири келе турган убагы келип калганда деген уже ал жөнүндө сөзсүз түрдө балага түшүнүк бериш керек да. Мондай болуп калышы мүмкүн, уже сен уже жашың келип атат. Бонус бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Эгерде этек киргиле турган болсо, мага айт, кийин аны моундай кылышыбыз керек. Этек киргилгенде деген сөзсүз түрдө прокладка пайдаланасың, ички кийимдериңди булгап албагын, башка бирөөлөргө бул жөнүндө деген мындай көрүнүп, уят болуп калбагын дегендей нерселерди айтып түшүндүрүп жүрүш керек. Эгерде өзү этек кир деген өтө эле эрте келди дегенде
9 жаштан баштап келет. А так орто эсеп менен бир 11-13 жашта бул нормалдуу көрүнүш, ошол убакытта келиш керек өзү деген киши. А кечигип атат дегендердики ошо 13 жаштан кийин 14-15 жаштарга барып, өтө эле кечикти дегендер бир 16 жашка чейин келип калат да. Эмне себептен кечигиши мүмкүн? Анан бул ден соолукка зыянбы же? Кечип калганда бул гормондордун анын канчалык деңгээлде гормону чыгып атат, ошого байланыштуу болот. Эгерде ал кечигип аткан болсо деген бул зыяндуулугу зыян эмес, бул жерде бир мүчүлүштүк барго деген кабар берип турат да. Ошондуктан аны эгер кечигип аткан болсо, 16 жашка чейин келбей жаткан болсо, анда ал сөзсүз түрдө келип текшерүүдөн өтүш керек. Анын кайсы жеринде мүчүлүштүк болуп атат, анысын аныктап, убагында коррекция деп коебуз, эми жөнгө салганга аракет кылыш керек да, убагында. Кечиктирбегенге аракет кылыш керек. Этеккер келгенде колдонгон каражаттар же канчалык зыяндуу? Этеккер келгенде колдонулуучу прокладкалардын эми кээ-бирки прокладкалар бар, мындай синтетика болуп, сапаты бир аз начар болгондуктан аба алмашуу жок болот дагы, ошол бир аллергия сыяктуу нерселерди кылат. Анан ал жерде аба алмашпай, анын үстүнө бат-баттан алмаштырып туруш керек ал нерсени. Эгерде убагында алмаштырылбай кала турган болсо, мындай учурда дагы бактериальный вагиноз деп коет да, бул аба алмашпагандыктан ошол жерде уже микробтор уже көбөйүп баштайт дегенди түшүндүрөт. Бул дагы бир сезгөнүгө алып келет, воспалениеге алып келет. Анан ежедневник пайдаланышат. Бул ежедневник пайдаланган учурда дагы бул дагы ушундай сапаты начар болсо, бул дагы ушундай эмелерге алып келет. Чоң деле бирок көйгөй жаралбайт же? Чоң деле көйгөй жаралбайт, бирок кээ биркилердин эгерде аллергиясы бар боло турган болсо, андайларда чоң эле көйгөй жаралат. Менструальный чаша деген эме бул дагы бир түрү да, бирок пайдаланганга эң эле ыңгайсыз нерсе. Аны деген алып туруп өзү салыш керек. Эң болгондо дагы тиги жатын моюнчасына кийгизиш керек. Бул өтө эле бир ыңгайсыз нерсе да. Аны кыздар, айымдар эмес, биз даже салганга ыңгайсыз нерсе. Аны мындай көп деле кеңеш бермек эмес мына деп. Тампон пайдаланса болот, бирок аны дагы бат-баттан алмаштырып туруш керек. Турмушка чыга эле кыздар деле болот. Турмушка чыга эле кыздарга деген аларда кыздыгы бар, ошондуктан бул алар тампон пайдалана албайт. Алар жөнөкөй прокладканы пайдаланса болот. Кичинекей кыздарда, өспүрүм кыздарда гинекологиялык кандай көйгөйлөр болушу мүмкүн? Олуттуу көйгөйлөрдөн аларда деле кадимгидей сезгөнү болушу мүмкүн. Анткени алар деле ойноп кези, суук тийгизип алышы мүмкүн. Жөнөкөй эле суук тийгизип алган болушу мүмкүн. Бул бир көйгөй. Экинчи көйгөй алардын жаңы эле этеккери келип аткан мезгили болот. Анан ювенильный кровотечение деп коебуз. Мындай учурларда болот. Аларда дагы кан келип токтобогон учурлар болот да. Мындай учурда сөзсүз түрдө бизге кайрылыш керек. Аларда деген гормоналдык гемостаз деп коебуз, ошол жолдор менен анан булардын этеккерин калыбына келтирип беришибиз керек да. Ошо сезгөнү деп айтып атпаймынбы? Бул сезгөнүдө деген цистит болот. Цистит көп эле учурларда болуп калат. Мындай учурда да убагында кайрылып дарыланыш керек. Ювенильный кровотечение деп айтып атам. Бул да деген сөзсүз түрдө келип, жана кровить этип аткан нерсесин деген токтотуп, этеккерин булардын калыбына келтирип бериш керек. Бул өспүрүм кыздарда нормалдуу көрүнүш, бирок выделение өзү эле көбүрөөк санда, көбүрөөк өлчөмдө келип калат да. Бул нормалдуу эле көрүнүш, анализ тапшырып көрүш керек. Эгерде анализде эч кандай воспалительный процесс жок болсо, анда бул нормалдуу көрүнүш болот. Нике түнгө даярдашы керекпи, айтыш керекпи? Нике түнгө деген даярданыш керек. Бул менимче жубайлар экөөнүн ортосундагы болгон мамиле го дейм да. Анан эми биздин менталитет менен бир аз башкачараак каралат дагы. Аларга аябай мындай ыңгайсыздык жаратып коебуз.
бул кыз чыгабы, кыз чыкпайбы деп тууган уруктун баары аңдып тургандыгы, ошонун баардыгы деген мындай бир психологический кызга давление болуп калат да. Анан ошол түндөн баштап алда страх болуп калат кээбиркилерде. Кээбиркилер ошол бойдон кошула албайт. Же болбосо бул жыныстык катнашты деген ошондой эле коркунучтуу нерсе деп кабыл алып алган учурлар дагы көп болот. Анан ушундай кошулуп эме кылганда деген биринчи нике түнүндө кошулганда баягы кыздык чыкпай калды деген дагы көп көрүнүштөр болуп калат. Кээ биркинин тубаса эле өзүндө кыздыгы чоюлчак болот, аныкы кыздык чыкпай калышы мүмкүн. Бул жерде деген жубайлар өздөрү бири-бирине өздөрүнө мындай бир ишеним болуш керек да, ишеним болуш керек. А так бул медицина боюнча нормалдуу нерсе. Өзү эле чоюлчак болуп кыз чыкпай калганда. Этеккер келип жатканда кошулууга мүмкүнбү? Эгер кошулуу болсо ал кандай ооруларга алып келиши мүмкүн? Этеккер келип аткан мезгилде деген кошулганга болбойт жыныстык катнаш. Анткени обратная регрутация деп коебуз да, жана чыгып аткан кан кайра артка кетет дагы, бул эндометриоз деген ооруга алып келиши мүмкүн. Бул биринчиден. Эндометриоз болгондо деген жана кан барып туруп башка ар кайсы эле жерге жабышып калышы мүмкүн. Ал өзү жатындын ичиндеги клетка болгон менен ал барып турбага жабышып калышы мүмкүн. Же брюшунанын бир жерине жабышып калышы мүмкүн дагы. Анан ошол жерде ошол клеткадан жатындын ичинде дегидей клетка болуп өсүп чыгып баштайт дагы, бул ооруга алып келет, эндометриоз деген. Мындан сырткары чисто гигиенический тараптан дагы болбойт келип аткан мезгилде деген сөз түрдө жыныстык катнаштан бир аз карманып туруш керек. Этеккер келип жатканда кошулса боюнда боорусу канча пайыз мүмкүн же мүмкүн эмеспи? Этеккер келип аткан мезгилде эгерде жыныстык катнаш боло турган болсо боюна болбойт. Анткени денобуляция дегенибиз орточо эсеп менен алганда деген этеккер келген күндөн кийин 14-15 күндөрдө болот да, бул өзүчө. Ошондуктан менструация келип аткан мезгилде деген бул биринчи күндөн 7-чи күнүнө чейин деген максимум болгондо 7 күнгө чейин келет да. Ал убакта деген боюна болбойт. Боюна боло турган күн только овуляция болгон мезгилде гана болот. Андан башка убакта болбойт. Бирок овуляция дагы ар бир айда эле боло бербейт. Бардыгы этеккер ар бир айда саат сыяктуу болуп күнү менен келе турган болсо деле, бирок ошол айымдардын ар бир эле айында овуляция боло бербеген учурлар болот. Бул бир жылдын ичинде бир айымдыкы, например, бир жылдын ичинде 4-5 эле жолу овуляция болгон учурлар деле болот. Же болбосо андан көбүрөөк болгон учурлар болот. Бирок ар бир эле айда овуляция боло бербегенде бул нормалдуу эле көрүнүш болот. Эме бойго болуу сөз түрдө овуляция болгондо гана болот. Башка убакта деген болбойт. Бул айына бир эле жолу, бир эле күндө боло турган нерсе. Овуляция болгондо бул яйцеклетка дагы 3 күн жашайт. Эркектин уругу дагы түшкөндөн кийин 3 күн, аялдын организминде 3 күн тирүү жашайт. Эгерде сапаты жакшы болсо, эгерде сапаты начар боло турган болсо, анда кыймылдуу болуш керек, ал дагы 3 күнгө чейин жашаш керек. Анын дагы бүт бардык формаларын бардыгы сакталыш керек. Эгер ошол бардык сапаттары нормалдуу боло турган болсо, анда ал 3 күн жашайт. Овуляция болгондон кийин аялдын яйцеклеткасы дагы 3 күн жашайт. Мындай түйүлдүк пайда болушу мүмкүн да. Башка убакта түйүлдүк пайда болбойт. Канча кошулбагын түйүлдүк пайда болбойт. Бир гана овуляция убагында боюна бүтөт. Бир гана овуляция убагында. Теория боюнча этеккер келип аткан мезгилде такыр болушу мүмкүн эмес. Бирок кээ бир убактарда деген келишет бизге дегенчи, жок, мен ошол күндө болгон болчумун, башка күнү болгон эмес болчумун. Менин ушунча жылдык опытымда бир аялым келген, ошо мен биринчи эле күнү менструациямда болгонмун, кошулгам. Андан кийин мен жолдошум командировкага кеткен. Мен кошулган эмесмин, эч ким менен болгон эмесмин. Мындай бир исключительный случайларда болуп калышы мүмкүн, бирок өтө эле редкий случай да. Так сөз түрдө денобуляцияда гана бойго боло турган күндөр.
Жубайлар баш кошушту айымдын дагы мырзанын ден соолугу эң жакшы деген көрсөткүч болуп, бирок боюнда болбой жатса бул 1 жылдан кийинби же 2 жылдан кийинби канча убакыттан кийин демек тукумсуз деп жыйынтык чыгарасыздар эже? Жубайлар дайыма катнашта, жыныстык катнашта болсо, 1 жылдын ичинде дайыма жыныстык катнашта болуп, бирок боюнда болбой жаткан болсо, эчтеке менен сактанбай жүргөн болсо, анда бул бесплодие деп эсептейбиз. 1 жылдын ичинде. Ага чейинкисине кичине күтө туруш керек. Эгер 1 жылга чейин болбой жаткан болсо, анда бул бесплодие болот, анда сөз түрдө келип текшерилип, кандай себеп болуп атат. Бул жерде деген себептер да эми ар кандай болушу мүмкүн. Бунда деген аял тараптан трубасында прокат эмес болбой калышы мүмкүн. Же болбосо бир гормоналдык нарушениялар болуп аткан болушу мүмкүн. Же болбосо жатындын ичинде деген ошо пайда болгон түйүлдүк деле пайда болуп атат, бирок жатындын ичине ал орношо албай жатат. Тонкий эндометрия деп коебуз. Ошол окшогон причина болуп аткан болушу мүмкүн. Причиналар аябай көп болот, эми ошону деген келип текшерилиш керек. Же болбосо эркек тарабынан анын уругунда бир үчүлүктүүлүктөр болуп аткан болушу мүмкүн. Ошон үчүн бесплодие болгондо деген кээде көп эле учурларда аялдар өздөрү эле келип эле текшерилип эле өздөрү текшерүүдөн өтүп жүрө берет, убара болуп жүрө беришет. Эркектер деген меники баары жакшы, меники туруп атат деп эме кылат да, бирок турган менен ал сперманы түшүргөн менен кээде деген сперманын да сапаты начар болуп калат. Кээ бир учурларда деген таптакыр уруктун жок болуп калган учурлары да болот да. Ошондуктан жубайлар сөз түрдө экөө тең текшерүүдөн өтүш керек. Боюнда жаңы болгон кезде, боюна бүткөн кезде сасык тумоо болуп калат, же грипп болуп калышы мүмкүн. Ал канчалык зыяндуу? Бойдо болгон мезгилде эгерде сасык тумоо болобу, кандай гана оору болбосун, 12 жумага чейин болсо, анда биз тараптан андай эле керектүү дарыларды бере албайбыз, бир аз ограничивать этебиз, бирок грипп болуп ооруганда, грипп деген өтө эле коркунучтуу нерсе. Түйүлдүккө запкысын көбүрөөк тийгизет да. Ага караганда иче турган дарылардын запкысы азыраак. Ошон үчүн аны күчөп кетпеш үчүн эми ар бир случайны индивидуально караш керек да. Ошол мезгилде караш керек. Кимдики кандай болуп атат. Мындай общий фраза менен айтканга болбойт. Анычы мен иче бергилеген десем эле баары грипп болгондо иче бериш керек экен дегенди түшүндүрбөйт, конечно. Залалы тийди балага. Ошонун негизинде балада бир проблема бар болду да. Аны ошон үчүн чарчап калышы мүмкүн. Ошондуктан боюнда бар кезде кандай гана оору болбосун сөз түрдө ар бир өзүнүн врачына кайрылып, убагында дарылангандыгы дурус болот. Айрым айымдар кош бойлуу экенин билбей, ичи чыкканга чейин жүрө берген учурлар болобу эже? Андай учурлар болот. Билбей да жүргөндөр болот. Анан өзүнө бир кайдыгер мамиле жасаган учурлар да болот. Кээде бир 20 неделя менен, мына менде жакында эле болду, 30 неделя менен, 20 неделяны дагы макул дейсиң, бака кыймылдаган жок, тиги бу деп жанан 30 жума дегенде бул ошо бала деген кыймылдамак түгүл, ал ошо тепкилеп, ошо тынчы деле жок болуп баштайт, ошо түшүнүгү жок кишиге деле түшүнүктүү боло турган болуп калат. Анан ошондойго чейин же мага может быть келип онкологун айтып аткандар, а так ушунчалык кайдыгер болгондор дагы болот да, эми андайды жок деп да айтпайсың. Анан кээбиркилер болот, аябай эле шипетине, мына бир күн задержка болду, ошо чуркап келет, эмне ичишим керек, мен УЗИге барып түшүм керек, анан УЗИге барып түшсөм деген бул көрүнбөй жатат деген учурлар да болот. Боюна болгон мезгилде мына күтүп атасың да менструацияңдычы, допустим, менструацияң деген 10 январда келиш керек болчу. Эгерде 10 январда келбесе, 12 январда эле чуркап келген дегенди кереги жок. Анда тест жасап көрсө болот. Бирок УЗИден ал мезгилде көргөзбөйт. Анткени пайда болгон түйүлдүк жатындын ичине келип түшкөнгө чейин бир 10-12 күн убакыт өтөт да. Жана этеккер келе турган күндөн 12 күндөй задержка болсо, анан ошондо келип туруп УЗИге түшсө болот. УЗИден көрүнгөндөн кийин ошо боюнда бар, ошого жараша витаминдердин баардыгын ичип башташ керек. А так вообще
төрөймүн деп пландаштырган жубайларга өкөнө тең йодофол деген витаминди өкөнө тең ичкилеген деп пландаштыргандын астында 3 ай 6 ай мурда ичиш керек. Бул эмне дегенде түшүндүрөт. Бул витамин уруктун жакшы толук кандуу болуп өсүп жетилишине шарт түзө турган витамин болуп эсептелинет. Түйүлдүк пайда болгондон кийин эме жолдошу токтотот, ал эме айым болсо дальше ичип кете берет, дагы 9 ай бою буну ичет. Андан сырткары дагы жакшы витаминдер болот, ошондорду ичип өзүнүн боюна болгонго деген даярдык көрүп коюш керек да. Анан биздин айымдар деген мындай эми ошондой витамин ичкендер аз ичишет, бирок көпчүлүк эмес да, мындай баарын эле ичкенге деп кеңеш бермекмин. Анан даярдык көргөндөр дагы аз. Бизге по факту эле келет да, мына боюма болду, эми төрөйүн деп. Же болбосо көпчүлүгү келип менен кеңешет. Төрөйүнбү же эмне кылайын депчи, эми бул өздөрү чече турган нерсе, сөзсүз түрдө пландаштыра турган нерсе. Көбүнчөсү эмне көйгөй менен келишет эже? Азыр айымдар арасында кайсы оорулар күч алууда? Бизге көбүнчөсүн келгенде эми сук деген менен, сезгөнү менен келишет. Мындай тукумсуздук дагы, бул дагы чоң көйгөй. Анан абортко келет. Ошо аборт жөнүндө айтып эме кылсам, азыр эми 21-кылымда жашап атабыз да, сактана турган заттар деген аябай көп. Бардыгы кенен, аптекада бардыгы деген рецепти жок эле сатылат. Ошолор менен сактанып эме кыла турган болсо жакшы болмок да. Так аябай абортко көп келишет. Өзгөчө жаш кыздар, төрөйлүктер, ошолорго кеңеш бермекмин, сактанып алып, андан кийин жыныстык катнашта болгонго депчи. Сактанууда деген эми элементарный эле презерватив менен сактанса деле бул дагы жакшы. Биринчиден бойдон болгондон да сактанат, экинчиден ар кандай жугуштуу оорулардан да өзүн сактайт. Бул сактануунун жолдорун айтып кете турган болсомчу, презерватив. Андан сырткары коки деген дарыларыбыз бар, бул сактанып турган таблеткалар. Таблеткаларды эми биздин кыргыздар деген иче албаймын, бир күн ичсем, бир күн унутуп калам деп эме кылышат. Ошонусу менен ыңгайсыз болбосо. Анан спираль дегенибиз бар. Спиральди деген салганда 3 жылдан 5 жылга чейин жүрөт. Бул аябай экономный, ыңгайлуу. Кейбиркилердики эле бул спираль менен крайт этип атам, меникин оорутат деп ыңгайсыздык болбосо, так бул дагы жакшы метод. Анан мына акыркы мезгилдерде деген лебоплант дегенибиз бар. Колдун теринин астына салып кое турган жаңы ыкма бар. Бул дагы спираль жакпагандарга, жана дарыны да убагында иче албайм, мен унутуп калат экенмин деп эме кылгандарга бул дагы ыңгайлуу болот да. Буну дагы ичип эме кылса болот. Ушундай жолдор бар. Анан сактануунун көп эле жолдору бар. Ошолордун бирөөсүн тандап, андан сырткары дагы мындай чанда кошула турган кыздарга кеңеш бермекмин. Форматекс, бенатекс атайын астына салып кое турган дарылар бар да, свечалар бар. Ошону дагы кошулардын астына салып кое турган болсо, бул дагы бойго болтурбайт. Бул дагы жакшы ыкмалардын бири болуп эсептелинет. Анан мындай жаш курагы өтүп калганда деген климакс деген көйгөй башталат. Ошо климакс жөнүндө бир аз айтып берейин. Климакс деген өтө эле эрте башталганда деген 40 жаштарда башталат. Ата 45-50-лөрдө бул орточу эсеп менен. Өтө эле кечип калды дегендердики 55-терде башталат да. Климакс болгон мезгилде деген мындай ысып күйүп кетет. Бул биринчи симптомдор. Анан зарасы кармабай калган убактарда ушул убактар болот. Андан сырткары муундар ооруп баштайт, давлениялар көтөрүлүп баштайт. Мына булардын баардыгы климакс менен байланыштуу болгон мезгил болот. Жаш кезде буларда деген гормон чыгып аткан. Ошол гормондун өзүн жасап жүргөн өзүнүн кызматы бар. Гормон климакс болгон мезгилде деген бул гормон түгөнүп атат да, түгөнүп, азайып түгөнүп атат дегенди түшүндүрөт да. Бул түгөнүп атканына байланыштуу ошол жасалган кызматтын баардыгы өчүлүштүккө учурай баштайт. Анан ушул оорулардын баары пайда болот. Ошондуктан климакстын өзүнүн дарысын иче турган болсо, анда булардын качество жизни кадимкидей жакшы болот дагы, өзүн жакшы алып жүргөнгө болот. Бул деген профилактика кылат ошондо
деген давлениеси көтөрүлбөгөнгө, жүрөктөрүндө оору болбогонго, муун оорулардан өзүн профилактика кылат, жана недержаниядан профилактика кылат. Ал түгүл даже көзүнө чейин курга баштайт да. Анан окулисттен чыкпай жүрө беришет булар, невропатологдон чыкпай жүрө берет. Ошолордун баардыгына профилактика кылат өздөрүн. Жана аборт же бойдон түшкөндөн кийин же боюнда болбой калуу эмеси канчалыгы же зыяны? Аборт болгондон кийин же болбосо боюна түшүп жүргөндөн кийин мындан кийин да сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүш керек. Текшерүүдөн өтүп, анан сактаныш керек. Жок эле дегенде 3 айдан 6 айга чейин сактануу керек. Мына булардын баардыгын сактаса, анан кийинки беременеске анда ошо коркунучу жок болот. Эгерде бул нерселер сакталбай калса, анда запкысын тийгизет. Көп эле учурда мында деле баягы кайдыгер мамиле кылып, мен выкидыш болду эле, замерши беременс болду эле, анан ошондон кийин жаңы эле дарыланайын деп жүрсөм, кайрада боймо болуп калыптыр, эмне кылам деп келген учурлар да болот. Сөзсүз түрдө баягы өзүңө чыгынып, өзүңө убакыт бөлүп, өзүңдү сүйүп дегенде келип текшертүүдөн өтүп, эмне себептен бул выкидыш болду, ошонун себептерин баардыгын жоюп коюш керек. Өзүңүздүн ошо социалдык тармактарыңыздарда айтып турсуз, бул сизге келген суроо талаптардан улам болуш керек. Оргазм албаса боюнда бүтпөйбү деген дагы суроолор берилиптир да же сизге? Оргазм алгандан же болбосо албагандан бойго бүтүүнүн эмеси жок. Оргазм аласыңбы, албайсыңбы, баары бир бойго боло берет. Оргазм айымдын өзүнүн организми үчүн жакшы нерсе. Ал керектүү нерсе. Оргазм алган мезгилде бунун кан айлануусу аябай жакшырат дагы. Бул андан сырткары да эндорфиндер чыгат. Булардын баардыгы аялды бактылуу кылууга деген бир шаг десек болот да. Оргазм албаса деле боюна боло берет. Эрозия, миома деген оорулар, эрозия деген бул кадимки эле воспаление. Ошо жатын моюнчасынын өзүнүн воспалениясы. Вирус папиллома человека деген вирус менен ар бир эле айым ошо менен заражаться дагы, бул эрозияны пайда кылып коюшу мүмкүн. Эрозияны деген аныктаган эң эле жөнөкөй. Кайсы врачка келбегин, жөнөкөй эле ал үчүн аппараттын кереги жок, жөн эле көргөндө эле буну айтып берет. Эгерде эрозия бар боло турган болсо, аны дагы өзүнүн убагында дарылануусу керек. Ал эми миома деген бул гормональный зависимый. Бул гормондор менен байланыштуу нерсе. Эгерде миома бар боло турган болсо, аны андай эле дарылап жибере турган нерсебиз жок. Аны дайыма мындай көзөмөлгө алып турабыз. Бат өсүп кетпесин, же болбосо бир злокачественный болуп кетпесин деп ошону эле көзөмөлгө алып турабыз. Эрозияны айрымдар айтат экен, дарылаш керек, дарылабай койсо деле болот деп. Буга эмне деп жооп бересиз? Эрозиянын ар кандай стадиялары бар да, ошонусуна жараша аны врачтар көргөндө өздөрү көрүп аныктайт дагы кайсы стадияда. Эгерде дарылай турган болсо, аны дарылагыла деп айтат. Эгерде дарылай турган эмес болсо, анда ошого жараша эле свеча тиги буларды жазып берет, ошо менен эле воспалительный процесстери кетип калат. Эгерде дисплазия деп коебуз, ал эрозиянын жана өтүшүп бара жаткан предраковый состояниясы. Эгер андай боло турган болсо, анда аны сөзсүз түрдө дарылаш керек. Анткени эгерде аны дарылабай турган болсок, анда ал деген ракка өтүп кетиши мүмкүн. Жатын рагынан көбүнчөсүн ошо жатын моюнчасынын рагы көбүрөөк, жатындыкына караганда дагы. Анын келип чыгышы эле ушул эрозия да. Ошон үчүн эрозияны ошон үчүн да баягы көрүнүп тургулагын деген себебибиз да ушул да. Бул эң эле жөнөкөй, көргөндө эле сразу эле көрүп айта турган эле нерсе. Аны цитология деген анализ тапшырылат, бул жерде деген раковый клетка барбы жокпу, ошол аныкталынат. Эжеке, сизге убактыңызды бөлүп аз болсо да бирок маанилүү маалыматтарды айтканыңыз үчүн чоң рахмат айтабыз. Буюрса дагы эгер көрүүчүлөрдүн суроолору болсо, комментарийге калтырсаңыз, кайрадан жооп алып берүүгө даярбыз. Эмесе алдыда айтып өткөндөй, биринчи байлык ден соолук дейт. Эгер айымдын ден соолугу чың болсо, төрөлө турчу балдардын ден соолугу чың болот дегендей, убактыңыздарды бөлүп бул видеону көрүп койгонуңуздарга чоң рахмат. Ссылканы, шилтемени бөлүшүп койсоңуздар дагы ыраазы болобуз. Анда кийинки эфирге чейин саламатта туруңуздар дейбиз.